мындай кылып туруп кесип, ос тиет. Сонун болуптур. Курдактын негизи биз 7 түрү деп койдук, бирок 6 түрү бар. Моореки кулактын эмес жарымы, Жактын жарымы, тилдин жарымы. Бу да мен бу жерде кыргыз курдагына такай келем. Себеби дегенде бу жерде ушу мына койдун башын ушундай сонун бышырышат. Жашырганда мен ачык айтканда базардагы баштын баарын чогулттук. Базарда азыр мурдагыдай баш калбай калды. Баштын баасы 70 сом, 80 сомдон эле. Азыр 300 сомго чыгып кетти, ито азыр жок да. Кыргыз курдагынын бир өзгөчөлүгү эмнеси менен тартып атат? Ушу башты сонун бышырып, бүлкүлдөтүп бышырып. Курдактан азыр чынын айтканда эч кандай жалап жок. Мына 2-3 ай кетип баратабыз. Анда эмесе туугандар, бизге келгиле, кыргыз курдак күтөт күндө кечинде. Супер ТВ телеканалы Кыргызстандагы тамшанткан даам сунуштаган тамактануучу жайлар жана алардын өзгөчөлүктөрү менен даам тат берүүсүндө тааныштырат. Бүгүн мен официантмын. Менин колумда меню. Менюну бул жерде кыргызча аш тизмеги деп которуп жазган экен, эң сонун деп ойлойм. Анда мен азыр кардарларды барып кабыл алайын. Курдак жейм деп аткан. Кыргыз меймандос келет, майрам тойдо дайым, этти көп жешет. Анда эмесе туугандар, бизге келгиле, кыргыз курдак күтөт күндө кечинде. Урматтуу достор, мен бүгүн кыргыз курдагы деген ашканада келип турам. Бул ашканада өзүңүздөр байкагандай курдактын 7-ге жакын түрү бар экен. Эң негизгиси бул жерде мага айтышты баш курдак деп жазышат деп. Кадимки эле койдун башынан өзгөчө бир даамдуу баш курдакты жасайт экен. Не абстракт солнечтан алып ошондо азыр баш курдак даяр болуп калдыбы, Бул баш өзү демделип бышырылган. Бул башты бир 6 саат демдеп бышырабыз. Атайын ошого мушак болуш үчүн. Кандай кылып демдейсиздер? Казанга салып демдеп? Казанга 6 саат ошо. Кадимки эле могу казандарга салып. Бул ошо казандарга салып 6 саат, 7 саат ошого чейин демдеп бышырылат. Анда буну буйрутма берген адамга мен апарып берсем болобу? Аябай сон керемет жыттанып сон жыт. Нассага баш эзилип бышкан ичинде. Ассаламу алейкум, Сурат байке. Сиз буйрутма бердиңиз беле башты? Бактырсың ба сен? Сен буяка официант болуп кеткенсиңби? Кээде официант болуп кетем ушинтип. Шабашка турбайбы? Таза машина. Башты атайын алып келем, сиз буйрутма берген турбайсызбы? Бактырсың балам, сонун сен башты туура тарттың. Кээде башты моореке тумшугун мындай кылып алып көтөрүп келишет. Так мага ушундайына тартышат. Кээ бирлер башты моореке сол жакты каратып алып келет. Мунун баары тең өзүнүн бир немелери бар да, жол-жоболору бар да. Мейман баягы күтүлгөн мейман болсо, ага ушу башты адамдын мына оң кол жагына каратып алып келет. Эгерде күтүлбөгөн мейман болсо, мисалы үчүн кас душман болсо, сен менин касымсың деп немете турган болсо, тумшугун момундай кылып туруп тартат да. Эмне келдиң? Эмне момунтип сүрөнүп келдиң, тигинтип келдиң, дагы эмнени бизде баштабыйдың дегендей кылып неметип келет. Ошон үчүн
ар дайым башты тартканда меймандарга тартканда колдун келишинче ошо меймандын оң кол жагына тумшугун каратып тартып келиш керек. Эми андан ары айтып берейин Бак Турсунбай. Себеби дегенде могу башты бизде Кыргызстанда 7 облус болсо, 7 облустун баягы түндүк, түштүк, анан тияк бияк деп ошентип региондор, тилдер не болуп кетип атпайбы? Ошондо мисалы үчүн Нарын менен Ысык көл жакта башты ошол чакырылган меймандардын арасында мисалы үчүн бир жигит болсо, 20 менен 25-тин ортосунда болсо, мына ошого ошол башты тартат. Ал эмнеси дегенде мейман силерге кой союлду. Түрүлөй. Кой союлду деген маани эмеде ошо башты алып келип туруп, ошо меймандын кичүүсүнө ат башы, Нарын, Ысык көл, ушул жерлер ушундай кылып туруп, ошол жерде коноктун эң кичүүсүнө тартат. Башка мисалы үчүн Таласта, тиги Ошто, тиги башка өрөөндөрдө даже жада калса ушу чүйдө башты улуусуна тартат. Анан улуусуна деп туруп, буга кошумча кылып жамбашты кошот. Жамбашты тукканын кошот. Бир кабырга кошот. Ошо не өтөт. Андан аркысын айтып баштайм. Себеби дегенде бул башты тарткан соң кийин ошол аксакал киши баштын аягына чейин өзү жебейт. Бир гана мына о жеринде мен тиги жактан тартып атпайбы? Мынакей, могу жериндеги, мына могу жерин. Ушул жеринен мынтип мындай кылып туруп кесип, ооз тиет. Сонун болуптур. Деп туруп эле ушул немени ошол жердеги жанакы жашыраак жигитке берет. Меймандар. Ал болсо эмне кылып баштайт? Эң бисмилла дегенде эле могуруки башты бузуп жүргөн, бузуп дейт айтылат. Анан мен мындай каратып айтып көрөйүн, мынакей. Мына тумшугунан баштап мындай тепе-тең мындай кылат. Мына Тумшугунун үстүнөн кезет. мына ушул жерден баштайт, мынакей тумшугун. Анан ушул жерден баштап мынакей монтип сыйрып, мына сыйрып туруп, мына бул аябай баш сонун бышкан экен. Эзип быштырат. Сонун керемет. Эми бул анан муну эмне кылат дебейсиңби? Өзү оркит тумшугун элге тартпас үчүн ошо баш жеп аткан жигит оозуна салат дагы. Анан муну мындай кылып буга чык сурап мынтип кесип баштан ооз тегеле дейт. Кара бек турсун, ал өзүң биринчи ал. Кел биринчи молда. Оператор дагы жесин, кел, оператор. Оператор да жесин да тартын. Немеси жарымын ушинтип туурап элдерге өзү да жейт. Анан могу жерин жарымына тийбейт. Жарымы ошо жерде үйдө калат. Эмне үчүн? Эмне себептен? Ошол үйдүн баласы жанагы атасына туяк болсун. Тукумду уласын деген ниетте мону жарым калтырат. Тукум улабасын деп жаман неметкендер башты көтөрүп алып кетип калышат кээ бирлер. Анан бул жерде бир жакшы нюанс бар. Ошо киши жарым калтырардан мурун могу жерде мынакей. Мынтип. Мынакей мынтип көздү чыгарат дагы. Көздү могу жерден жаратылат. Жаратылып туруп, анан могу жердеги кара немесичи, кареги менен, мына кареги, анан могу кара немесин алат. Бул желбейт, муну мындайынан кылып туруп, жарат, эки бөлүп, бек турсун көздөшүп жүрөлү деп. Көздөшүп жүрөлү деп, анан экөөбүз мынтип туруп, жарымын сен жейсиң, жарымын мен жейм. Боорекини болсо, таңдайды мына көрсөтөйүн. Таңдайды болсо, ошол жерде турган коноктордун арасында мисалы үчүн жаш кыз болсо, жаш келин болсо же ошого "Ногой саймачы бол" деп ошого саймачыга деп берет. Кулактын жарымын
Misal üчүн ошо мына могу бир кулагы калып атпайбы тиякта, Ана мунун болсо неме кылат? Кулактын жарым болсо ошол жердеги дагы жаш балдарга атаңдын айткандарын угуп жүргүң. Апаңды какшатпа деп туруп, ме деп кулагын берет. Ал болсо баягы бир-эки сөз мылжыңдайт да мылжыңдап. Мен тилалчы алып аламын, тигиндей мындай дейт. Ошондо карабай ме деп анан. Ал болсо кулакты бир эле мүнөт эле дөйлө суулуп коет. Сөөктөрүн айтып берейин. Баштын. Ол жерде башта билинбеген менен 40ка жакын сөөк бар. Аны үчүн мынакей ушул жакшы бышкан башты этине мынтип неметип мына өзү эле. Мына мынтип эле ажырай берет. Мына көрдүңбү? Ошондо сиз азыр жанагы жарымы үйгө калат деген кошо айтпадыңызбы? Ошондо кошо кезип атасыз негизи. Салт боюнча ал жарымы калыш керек үйдө, Ооба, салт боюнча ошол үйдө калат. Анан жанагы үйдө калган бала мага окшоп бүт ажыратып баштайт. Муну билиш керек, ажыраткандын баарын теңчи. А негизи бирок жана мынакей. Ошо көздө дагы, үйдө дагы калган бала, мисалы үчүн жанагы бала. Үйдө калган бала ажыратып атып, мооркин көздөшөрдө да ким менен көздөшөм дейт да анан өзүнүн тууган баласын, же кошунан баласын, же классташ баласын менен ол менен көздөшүп мынтип неметет. Бу да бир жакшы. Көздүн жарымын берет. Эми мындай да мен бул жерде кыргыз курдагына такай келем. Өзүмдүн конокторумду да чакырып келем. Себеби дегенде бул жерде ушул мына койдун башын ушундай сонун бышырышат. Өзүн мондай татынакай соусу менен астында кичинекей камыры бар. Мисалы үчүн бир башты бир башка болбоду дегенде 4 адам тойгузса болот. Бул баш эти мененчи мынакей караган канча калды. Муну 4 адам кадимкидей түштөнсө болот. Кыргыз курдагынын бир өзгөчөлүгү мына ушул кезде элдерде эмнеси менен тартып атат. Ушул башты сонун бышырып, бүлкүлдөтүп бышырып, даамды кылып бышырып, анан даамдысынан дагы эмнесин дебейм, мына кыргыздын салтын сактап, кыргыздын каада салтын менен ошонусу менен башты тартышып, ошонусу менен кыргыз курдагы өзүнүн кардарларын тартып атат. Баягы мээсин чыгарып берейин эми. Раз ушул бул неметкен соң кийин азыр могу жерде момундай көрсөтүп берейин. Мына могу жерде өзүнүн жиги бар. Ушул жигине кичинен чамчак колдон келсе, эми бул атайын мээ деп атам. Чөлү мээге таяк менен баш чапкан чачырап кетпеси үчүн атайын бекем бул жерде сөөк бар да ушул жерде. Ana ушул жерден мээ ажырашы керек да карачы. Мына могу жер сөөк. Ажырайт. Карачы кыргыз курдагынын азаматчылыгы кээ бирлер башты бышыра алышпайт. Могу сөөк эттер ажырабайт да такыр. Ажырабайт. Бул жерде мына өздөрү эле ажырап атат. Азамат ошо менен ашканалар мына. Эми жанагы бир кичинекей ошо чынын берип коем. Мен мээлерин салалы эми. Мынакей. Мээ таптаза. Эчтекеси калган жок. Мээси бир да эти калган жок. Тилди да айтпай кеттик. Могу тилди могу жерден учунан кесип салат. Негизичи конокторчу. Конокко берердин астында могу тилдин учун кесип туруп тартат. Эмне себептен кезет? Неме болбосун дейт. Булар мага тилдешип калбайлы деппи? Тилдешип калбайлы, ушак айтышпасын, бири-бирибиз менен ушак айтышпайлы деп анан көп сүйлөк болбосун деп тилдин үстүнө турат. Мына мен эле көп сүйлөк болоюн. Тилди анан муну бүтүндөй жебейт. Мына эки жакка неметип, экиге бөлөт муну. Так ортосунан. Мына. Так ортосунан бөлөт дагы. Муну келген конок жейт, муну болсо үйдүн ээси жейт. Ос тийип коюп тур эми.
Дамдап турайын. Моореки кулактын эмес жарымы, Дамып куш. Жактын жарымы, тилдин жарымы. Бу да Сурат байке. Башты бузуунун жолун сонуңуз көргөзүп бересиз. Мен дагы үйрөнүп алдым манча-мынчасын. Шарда жашап жүрө берип, башты бузган унутуп калыптырмын да. Кыргыз курдагы жайына келип, ушундай сонун тамактар, дүр дүйүм тамактардан келип отуруп, анын ичине баса белгилеп кетким келет. Койдун башы. Ушундай бул жерде ушунчалык сонун кылып даярдашат экен. Мен көп эле жерден башты жейм да, көп эле жерден тартып, улууга тартышат деги неме кылып, ошо мындай башты мен атайын жумасына бир же эки жолу келип, ушул жерден атайын келип башты койдун башын келип жеп кетем. Assalamu alaikum. Siz yok, sizin kafenizge gelip oturup kaldık. Жақсы. Азыр Сурат байке экөөбүз тамактан жедик, аябай тойдук, сонун дамдуу экен, өзгөчө экен. Анан мен таң калганым ушул ушунча жүрүп, Кыргызстанда жүрүп, башты ушундай кылып тартып бергенде биринчи жолу көрүшүм да. Бул идея сиздерге кандай келип калды? Бул кыргыздарда жанагындай 5 бармакка кайнатып эле берип коет го баштычы. А сиздердики башкача курдак кылып тартып берип атасыздар да. Анан Сурат байке да эртеден бери мактап атат. Кыргыз курдактын курдак башы өзгөчө деп. Бул идея боюнча айтып берсеңиз. Биздики ошо 7 казанга 7 түрлүү курдак деп койгонбуз да. Анан курдак кетип атат, анан койду биз өзүбүз союп келип атабыз да. Койду дагы малды бүт, уйду, тайды, топосту өзүбүз сойдуруп келип атабыз да. Анан баштарыма биринчи күнү мындай бышырып эме кылып көрдүк, кадимкидей эле бышырып көрдүк. Казанга ас менен. Казанга ас эле бышырып. Бул деле ошо казанга ас эле бышырылат. Кадимкидей 6 саат бышырып атат. Көрүп атасың, сөөктөрүнөн бери ажырап атат да кадимкидейчи. Анан биздин ошол повар, шеф-поварыбыз мыкты, күчтүү байке. Ошол киши айтып калды. Азыр ушундай башты бир киргизбейлиби деп. Анан негизи эле мен бул көп жылдан бери эме жүрчүмүн. Баш, койдун шыйрагы, ич эти, жана кой союлган жерлерде ар кандай эме кетип атат да. Каралбай башымдай, каралбайды базарга кирсең 50 сом, 70 сомду албайт. Анан ушул нерсени бир кандай кылып бир жокко чыгарабыз деп эме кылып жүрчүбүз да. Анан макул деп байке башты бышырып бир күн киргизип көрдүк. Чогулуп калган экен баштар союлган койлорду. Анан киргизип, могу соусту атайын ошол специя эме кылалы деп жазады. Чыгарып көрдүк. Назира Айтбекова келип бир күн ошол как раз биз чыгарып ооз тийип атканда келип калды. Көрүп жеп көрүп анан ал да жактырды. Башкалар жактырды. Анан суроо талап пайда боло баштады. Анан киргизе баштадык. Анан биздин баштарыбыз төнүп калды. Анан жашырганда эмне, ачык айтканда базардагы баштын баарын чогулттук. Базарда азыр мурдагыдай баш калбай калды. Баштын баасы 70 сом, 80 сомдон эле. Азыр 300 сомго чыгып кетти, азыр жок да. Азыр биз ошол эмеден багы атайын кой сойгон жанагы жерлердин баарына сүйлөшүп, ошо баштарын муздоолору менен ошо алдырып коюп атабыз. Жакында берчө менен муздоону да киргизебиз деп атабыз. Кудай буйрса чогултуруп атам мындай эме кылыпчы. Анан Акшол мырза, азыр биз Сурат байке экөөбүз бул башты жеп ушунчалык тамшанып атабыз. Дамды айтып кетпейбиз. Негизи ушу баш курдактан тышкары дагы курдактын канча түрү бар сиздердин ашканада? Курдактын негизи биз 7 түрү деп койдук, бирок 6 түрү бар. Тайдын этинен бар, кунажындын этинен бар. Атайын кунажындын этинен кылып атабыз. Теги эркек малдын эмес, ургач малдын, жаш малдын этинен деп. Анан койдун этинен бар, топостун этинен бар. Анан баягы малдын этин жей албайбыз, күчтүү болуп калат дегендеги тооктун этинен кылып койдук. Анан өзгөчө болсун деп бөдөнөнүн этинен кылып койдук. Анан жетинчиси ошол аралаш курдак деп ар биринен баягы кээ бири келип асорти кылып жейт десе, аралаштырып берип атабыз. 7 түрлүү курдак деп коюп койдук. Бирок мен тамашалап атам, азыр 70 түргө жеткиребиз депчи. Койдун шыйрагындагы иче карын, бүт баарын, карын курдак, кулак курдак,
анан шыйрактын өзүнүн этин өзүнүн шыйбылчагына курдуруп курдак кылып көрөлү деп атабыз. Баягы тиги тарыхта алганда Шыжакбектин аялына койдун шыйбылчагына палау бастырып берчи дегенде өзүнүн шыйбылчагына курдуруп көрөлү деп анан пландаштырып атабыз буюрса. Баягы максат, биринчи максат ошо болуп атат. Могу эт малдын немеси эти союлгандан кийин мындай ысырап болуп, ыргып жөн эле мындай жатып калбасынчы деп. Өткөндө жөргөм курдак жасатып көрдүк. Сонун болот экен. Азыр эми анын үстүндө иштеп атышат. Кичине баягы жыт болот экен. Эми ал жытка биз кыргыздар өзүбүз жей беребиз. Наоборот биз тамшанып жейбиз ал ичеттин немесинчи. Анча мынча башка улуттар эмелер келгенде, туристтер келгенде кичине туура эмес эме болуп калбасын деп азыр ошонун үстүндө иштеп атат. Кичине мындай жыт пайда болот экен. Ичет да баары бирчи. Анан бирок укмуш болот экен жөргөм курдакчы. Жанагы айтып калышат го, курдак жейин дегенде бул этти кайдан алдырдың, кайсыл жактын эти деп сиздер малдын этин кайдан алдырасыздар? Малдын этин көбүнчө ошол нарын ат башыдан алып келип атат. Менин өзүмдүн иним бар. Ал көп жылдан бери эт менен иштейт. Ошол адалдап союп, кадимкидей алып келип, мисалы үчүн бир жумада бир тиги бодо, бирден бодо кетет. Топосту болсо жайында кыйын экен, ошон үчүн 3 топосту баягы сойдуруп келип, морозильникке баарын ылайыктап салып, тоңдуруп, эме даярдап коюп койдук. Койду болсо күнүгө 2ден 3ден коюп, күнүгө союлуп кетип атат. Жанатан бери Сурат байке экөөбүз бул жерде эттен шимирип, акталган чайдан ичип бир жыргап атабыз. Ушулар боюнча да айтып кетпесеңиз болбойт. Сиздердин кафенин өзгөчөлүгү ушунда окшойт. Самордун чайы турат, ошо эртеден бери самордун чайын ичип атабыз бул жерде. Бул эми негизи эле кыргыз курдак бул 7 казандын коюлушу. Бул ошол мен Ташкентке бир барып калып, анан жана 5 казанга ошол жакта өзбек туугандар алып барганда ошол жерден жаралып келген. Анан мен келип ушу курдакты же беш бармакты койсокту ушундай деп бир эме кылып жүрдүк. Мен бир чоң казанга эле мындай илгери жайлоодо жүргөндө эле кууруп жечү элек го, кара курдак ошондой кылсак деп эме кылгам да. Анан 2 жыл ушул жерде жашап жүрдүм, мен башка проектлер менен жүрдүм, анан случайно ушул жерге келип калып, ушул кафене. Анан ала турган болуп, анан пландаштырып, давайте мындай кылалы. Анан бир эле курдакты бир эле казанга кууруп коюп чыгарып койгондо болбой экен, давайте андан көрө 7 казан кылалы дагы деп туруп, 7 казанга коюп, ошо көбүнчө курдактан азыр чынын айтканда эч кандай жалап жок. Мына 2-3 ай кетип баратабыз. Элдер келип атат, өзгөчө болуп атат. Атайын эме чоң самоорду алып келип, эми бияктан от жага албайбыз да, конечно. Бирок ошо ичине тиги тем койдуруп, бүт баарын эме кылып жасаттым. Сууну болсо легенданын суусун алып келип, кофени дагы, чайды дагы ошол суу менен атайын эме кылып атам. Күнүгө 2 күндө бирден суу алып келип таштап кетип атышат. Көбүнчө ошол кыргыздын биздин улуттук баалуулуктарга, улуттук аада салт, үрп адатка ошого басым жасайлы деп, улуттук тамактарга деп кичине мындай басым жасап атабыз. Анан кээ бирөөлөр келип калат экен, баягы корпоративный болуп, 2ден 3дөн 5ден келип калганда кээ бир адамдар эт жей албайбыз, жөнөкөй тамак жейбиз дегендерге кухнянын ичине биз 5 бармактан баштап жөнөкөй пирожкисине чейин тамактын менюна эме киргизип койдук баардыгын тең. Кардар, сиздин ашканага келген кардар бул жерде айнектин артынан кандай курдак жейт, өзү карап тандап алса да болот экен, көрүп турат экен да. Өзү карап тандап алса да болот. Бул жерден негизи келип официанттар келип заказ алып кетип эле алып берип атышат, бирок тандап алса болот. Анан кааласа келип, ортодо бир казанды биз атайын ошо аралаш курдакка деп бир чоңураак казан кылып койгонбуз. Жакында бул дагы өзүнчө бир эме башталат, ошо таза кара курдак. Өткөндө 7ден 7 мүнөттөн 15 мүнөттүн ичинде кууруп берет экен. Нак Ошол жерден жана кадимки эле лаңман вок куурат го, ошондой кылып курдуралы деп аны дагы пландап атабыз. Эми бул этап менен келе атат, жакшы бир эмеге чыгаралы деп максаттарды коюп анан акырын кууратып атабыз. Ашканага кирип келгенде эле өзгөчө бир кыргызчаттанган, кыргызча дизайнды байкадым. Анын үстүнөн Сурат байке да комузун чертип бул жерде отурганда мен келгенде накта эле бир кыргыздын боз үйүнө киргендей болдум да. Анан дизайн жөнүндө сөз кылып кетпесек болбос. Дизайн үстүндө чынын айтканда келгенде эле иштедим. Келип эле ошол биякта алганда бул жер мурун башка кафе болуп турган. Эми бүт баарын сыйырып салып нөлдөн жасай алган жокпуз. Бирок ошол дизайнерлер менен өзүм көп дизайнерлер менен иштейм. Баары менен келип логотиптен бери иштедик. Мисалы логотипти ар бир 20дай адам менен иштедим. Акырында ар ким мындай кылалы, тигиндей кылалы, түркүн эме кылалы. Эң акырында Кыргызстанда баягы логотиптин атасы деп коебуз да, Максат Чаки деген байке бар. Көчмөндөрдүн логотипин жасаган. Азыр 7 областтын логотипин жасап атат. Ошол байкени чакырып туруп ошол логотипти бекиттик да. Дизайнды болсо ошол кыздар менен, дизайнер кыздар балдар менен келип отуруп анан баягы
нөлдөн баштап жок кылып жасабай да давайте өзгөртүп муну деп баягы айкалыштырып жапчу жерди жаап аччу жерди ачып өзгөртчү жерди өзгөртүп отуруп анан жазадык да. Анан могул жерде азыр нары жакта бир люстра илинип турат, ошол дети кире бериште боз үйдүн түндүктүн олдунда илинип турчу. Акбар деген мен өзүмдүн бир тууганымдай болгон сыртта чогуу жүргөн, көп иштерде чогуу жүргөн бир байке десем байкем бир досум бар. Анан ошол киши да келип отуруп анан могул жерге түндүк илбесең болгудай эмес деп калды. Балыктыр ошол жерден Кызыл Тууга заказ берип 2 метр 60 сантиметрлик деди түндүк. Ошону алып келип илип койдук. Бул түндүк кафенин баардык нерсе биригип келип туруп, ошол түндүк бир нерсеге өзгөртүп койду да, мындай башкача кылыпчы. Кирген киши сөзсүз ошонун алдында туруп ойлонуп, иностранецтерди эле өзүбүздүкүлөрдү да ойлонуп, баягы карап, мындай бир башкача неме менен кетишет да. Анан илип койдук, буюрсаң кире беришке ошол атайын жанагы бир фотозона жасап берип койсомбу деп пландагам, ошол акырын ишке ашып атат. Ал жерде жанагы илинип турган баннер бүт өзүнүн дизайнер жасаган. Ортоңку эмелер бархатный материалдан болот, кийистен болот, таштан болот, жанагылар куураган жыгачтардан болот бүт. Анан чүкөлөрдү жасатып келдик. Балыкчыдагы көлдөгү чүкөлөрдү көрүп калып, анан муну балдар атайын бияктан гипстен жасап беришти. Коюп ортосуна бир кресло коюлат, алдына шырдак салынат. Ал бүт эле экен, биздики дагы бир 10-15% жумушубуз бар. Что биз аябай каалагандай эмес, эгер каалап нөлдөн баштап кура турган болсок, анда анын дизайн башка да. Ал совсем башкача. Биз тиги түндүктөн баштап зубочисткага чейин иштеп атабыз, азыр детальдарына чейин бүт. Бүгүн Сурат байке экөөбүзгө сонун бир оз ачар болду. Анда коштошолу. Сурат мырза, сизге дагы чоң рахмат. Биздин ошо көрүүчүлөргө башты кантип бузуш керек экен, туура жолдорун баарын көрсөтүп бердиңиз. Телекөрүүчүлөр дагы үйрөнүп алды деп ойлойбуз. Супер силерге дагы рахмат, алтындарым, ушундай келип патриоттулук немелер менен өтүп мени башты буздуруп, анын философияларын эметип, эми кээ бир элдер биле бербейт ооба. Дагы келсеңер баштын дагы бир башка сөөктөрүн ажыратып, канча сөөк бар экенин бүтүн эметип беремин мисалы үчүн. Акчол байке, анда рахмат сизге. Бүгүн сонун курсагыбызды кампайттык. Эми үйгө карай жөнөйлү. Келип тургула сиздер дагы. Жалпы ошол мекендештер, кыргыз элим бул жерге келип, сын айтпастан келип даам татып, Сурат байке айткандай, бир нерсени тамакты жеп атканда дагы бир нерсени үйрөнө кеткенге дагы аракет кылып туруңуздар. Анан көбүнчө ошол мен дайым даярмын, ошо Сурат байкедей болуп, башка байкелер, агалар, инилер, эжелер, апалар келип өздөрүнүн сабындарын кошуп ачат. Кухняга муну киргиз, курма чай киргиз, каттама киргиз, анан жарма киргиз, бул киргиз. Жумайыл байкебиз келип, муну мындай кыл, биякта тигиндей кыл, мен баардык нерсени мындай кабыл алганга даярмын. Ушул менен бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө амандыкта жолугушалы. Сак саламатта болуңуздар.